Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силерге кайрадан сабак өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Урматтуу окуучулар, бар жоогуңарга жагымдуу маанай каалайм. Ар дайым көтөрүңкү көңүл менен жүрөбүз. Анда сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыздын темасы себеп натыйжалагыч байламталар. Сабагыбыздын максаттары: биринчиден балдар, силер себеп натыйжалагыч байламталар тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, алган маалыматтардын негизинде көнүгүүлөрдү туура аткарасыңар. Үчүнчүдөн, сүйлөө кебиңердин тактыгына, тууралыгына маани бересиңер. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардын алдында мен силерди бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен тааныштырып кетейин. Биринчиден, видео сабакты кунт коюп көрөбүз. Экинчиден, керектүү жерлерин жазып алабыз. Үчүнчүдөн, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Эгерде силер, урматтуу балдар, жогорудагы эрежелерди туура аткарып сактасаңар, анда бүгүнкү сабакты жогорку деңгээлде өздөштүргөн мыкты окуучулардын катарын толуктайсыңар. Жаңы теманы өтөөрдүн алдында биз өтүлгөн теманы кайталайбыз. Биз өткөн сабакта салыштырма жана каршылагыч байламта тууралуу сөз кылганбыз. Эмесе теманы кыскача кайталап өтөлү. Семантикалык карта усулу аркылуу өтүлгөн темабызды кайталайбыз. Бул усулдун шарты менен түшүндүрсөм, балдар, силерде бул жерде суроолор берилген. Эгерде берилген суроо ооба деген жооп туура жообу болсо, берилген суроонун анда ооба бөлүгүнө кошуу белгисин коесуңар. А эгерде берилген суроонун жообу жок варианты болсо, анда жок бөлүгүнө кошуу белгисин коесуңар. Эгерде силерге аткаруунун тартиби түшүнүктүү болсо, анда мен суроолорду окуй баштайм. Биринчи суроо: божомолдогуч байламталар бир оңчой мүчөлөрдү байланыштырабы? Экинчи суроо: антиседа божомолдогуч байламтабы? Же болбосо байламтасы каршылагыч байламтабы? Төртүнчү: каршылагыч байламталар бир оңчой мүчөлөрдү байланыштырабы? Силер туура жооп берип жатасыңар деген үмүттөмүн. Ойлонуп, туура жооп бергенге аракет жасайбыз. Бешинчи сурообуз: каршылагыч байламта татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырбайт. Суроого маани беребиз, балдар. Алтынчы сурообуз: каршылагыч байламта божомолдоо иретинде колдонулбайт. Туура жооп берип жатсаңар азаматсыңар. Анда жетинчи суроону окуйун. Божомолдогуч байламта татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. Силер, балдар, туура жооп бердиңер деген үмүттөмүн. Келгиле анда силердин жообуңар менен туура жоопту салыштырып көрөлү. Божомолдогуч байламталар бир оңчой мүчөлөрдү байланыштырабы? Ооба. Антиседа байламтасы божомолдогуч байламтабы? Жок. Антиседа байламтасы бул каршылагыч байламта. Же болбосо байламтасы каршылагыч байламтабы? Жок. Же болбосо байламтасы бул божомолдогуч байламта. Каршылагыч байламталар бир оңчой мүчөлөрдү байланыштырбайт. Ооба. Каршылагыч байламталар байланыштыра албайт деген бир оңчой мүчөлөрдү. Бешинчи сурообуз: каршылагыч байламта татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырбайт. Жок, тескерисинче, каршылагыч байламта татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. Алтынчы: каршылагыч байламта божомолдоо иретинде колдонулбайт. Ооба, божомолдоо иретинде колдонулбайт. Сүйлөмдүн тутумундагы карама-каршы маанини билдирет. Жетинчи сурообуз: божомолдогуч байламта татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. Ооба. Эгер тест, балдар, силер туура ушинтип жооп берген болсоңор,
анда азаматсыңар, силер бардык суроолорго туура жооп берген болосуңар. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабызга токтолобуз. Бүгүн биз силер менен байламтанын дагы бир түрү себеп натыйжалагыч байламта тууралуу түшүнүк аласыңар. Анда эмесе эрежесине токтололу. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын билдирген байламталар себеп натыйжалагыч байламталар деп аталат. Эми балдар, силерге бул жерде баш сүйлөм деген эмне, багыныңкы сүйлөм деген эмне деп ойлонуп жаткан болсоңор, анда баш сүйлөм тууралуу кыскача түшүнүк берейин силерге. Татаал сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирген бөлүгү баш сүйлөм деп аталат. Силердин эсиңерде болсо балдар, татаал сүйлөмдөр 2 же андан ашык сүйлөмдөрдөн куралат. Демек, ошол татаал сүйлөмдүн ойдун негизги бөлүгүн билдирген сүйлөм баш сүйлөм болот экен. А багыныңкы сүйлөмчү? Ошол баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирген багыныңкы сүйлөм билдирген бөлүгү багыныңкы сүйлөм деп аталат экен. Демек балдар, баш сүйлөм кандай болот экен, багыныңкы сүйлөм кандай болот экен, силер маалымат алып алдыңар. Андан ары улантабыз. Эмесе баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмгө мисал келтирип далилдеп көрөлү. Атам устаканадан кайтканча Садык акемдин катына жооп жаздым. Бул сүйлөмдө балдар, Садык акемдин катына жооп жаздым баш сүйлөм. Ал эми качан Садык акемдин катына жооп жаздым? Атам устаканадан кайтканча. Бул багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирди. Силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун балдар. Анда кийинкисине өтөбүз. Эми балдар, себеп натыйжалагыч байламталарга кандай байламталар кирет? Анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, эмне үчүн дегенде, ошондуктан, ошол себептүү, ошон үчүн, андыктан деген байламталар кирет экен. Мисалы, жакында каникулга тарайбыз. Анткени окуу жылы аяктайт. Бул сүйлөм биринчиден балдар кандай сүйлөм экен? Түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм экен. Эми сүйлөмдөн биз баш сүйлөмдү таап алабыз. Эмне үчүн каникулга тарайбыз? Анткени окуу жылы аяктайт. Биздин баш сүйлөмүбүз бул жерде жакында каникулга тарайбыз. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип жатат. Ал эми анткени окуу жылы аяктайт деп баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билдирип жатат. Баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү анткени деген себеп натыйжалагыч байламта байланыштырды. Анда эмесе балдар, биз өтүлгөн темабызды бышыктайбыз. Силер китебиңерден 245-чи көнүгүүнү аткарасыңар. Алган билимди текшерип көрүү көнүгүүсү. Мисалы, Алтынай отличник болду. Себеби ал жакшы окуду. Келгиле балдар, дагы бир жолу сүйлөмдү талдайлы. Сүйлөм түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Эми биз татаал сүйлөмдүн ичинен баш сүйлөмдү табалы. Алтынай отличник болду. Бул баш сүйлөм. Себеби сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип жатат.
Эмне үчүн Алтынай отличник болду? Себеби ал жакшы окуду. Бул багыныңкы сүйлөм. Анткени баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билдирип жатат. Силер дагы туура ушинтип калган сүйлөмдөрдү аткарып, талдап үйрөнгүлө. Үйгө тапшырма берүү. Силерге 248-көнүгү үйгө тапшырма берилет. Окуп чыгып, көп чекиттин ордуна себеп натыйжалагыч байламталарды коюп, көчүрүп жазгыла. Мисалы, кеч болуп калды. Ошол себептүү Сапар самолет менен кетүүнү ойлоду. Бул сүйлөмдө дагы балдар түзүлүшүнө карай кандай сүйлөм? Татаал сүйлөм. Жапар самолет менен кетүүнү ойлоду. Баш сүйлөм, ал эми баш сүйлөмдөгү ойдун себебин кеч болуп калды деген багыныңкы сүйлөм билдирип турат. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы жана баш сүйлөмдү ошол себептүү деген себеп натыйжалагыч байламта байланыштырды. Калган сүйлөмдөрдү туура ушундай кылып аткарып келесиңер. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче сак саламатта болгула.